Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Орусиядагы саны азайып бараткан эки элдин, илимий тил менен айтканда, этностук топтун башкалардан өзгөчөлөнгөн турмуш тиричилиги жана алардын мүдөө максаты менен кошо ой санасы тууралуу айтып беребиз. Кайдан келдиң, мош дедің? Там слово «члан» у нас то же самое, змея. Она и по смыслу одинакова. Акыркы эл каттоого ылайык аянтоонча дүйнөдөгү эң чоң бул өлкөдө 190дон ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Орусиянын 140 миллиондой калкынын басымдуу бөлүгү орус тилинде сүйлөгөнү менен бул өлкөдө 270дей ар түркүн тил жана диалект бар. ЮНЕСКО алардын 131нин келечеги тынчсыздануу жаратарын билдирген. Жыл сайын эне тилде сүйлөгөн өкүлдөрү азайып бараткан элдердин арасында түрк көчмөндөрдүн урпактары сыналган шоорлор да бар. Тили жана салт санасы кыргыздардыкына окшош бул эл негизинен Кемерово облусундагы тоолуу Шория аймагын байырлайт. Эркин Европа Азаттык радиосунун «Настоящее время» телеканалынын кабарчылары алардын айрымдары менен баарлашып келди. Чогуу көрөлү. Кемерово облусунун түштүгүндөгү Чытырман Токой менен Бөксө тоолордун кучагындагы бул жол жомоктогудай кооз өрөндү дүйнө менен байланыштырып турат. Бийиктиги 1,5 чакырымдан ашкан тоо кыркаларынын койнунда Шор элинин кичи мекени тоолуу Шория жайгашкан. Төөнүн үркөчүнө окшогон бул кыркалар Түндүк Чыгыш Алтай, Саян тоолорун жана Кузнецк ала тоосун бириктирип турат. Эл ичинде бул аймакты Сибирдин Швейцариясы деп да атап коюшат. Бул өрөндү 2000 жылдан бери шоорлор байырлап келишет. Түрк көчмөндөрүнүн урпактары негизинен аңчылык, балыкчылык, кедр жаңактары сыяктуу табигый байлыктарды чогултуу менен алектенишет. Бирок көмүр кендеринин аймагы кеңейген сайын шоорлордун ары таза, ары кооз жерлеринин аянты азаюуда. Жыл сайын ансыз да аз сандагы бул элдин катары суюлуп баратат. Учурда жер планетасында 12 миңдин тегерегинде гана шоорлор калды. Бүтүндөй этностун жоголуп баратканына кабатырланган билдирүүлөр туш тараптан айтылып, керек болсо Бириккен Улуттар уюму да коңгуроо кагып келет. Шоорлордун өздөрүнө гана өздүү жашоо тиричилигин көрүү үчүн Ташта Олгоруна кеткен жол менен узакка жүрүүгө туура келет. Бул улут кезинде башка түрк типтүүлөр сыяктуу көчмөн турмушту баштан кечиришкен. Кийин Шарыккана Батыш Сибирге туруктуу турукташкан. Өмүр кенчилери көп жашаган Таштагол аттуу райондун борбору шоор тилинен которгондо алаккандагы таш дегенди билдирет. Дал ушул жер шоорлор эң жыш отурукташкан аймак деп эсептелет. Бирок алардын көбүнүн турак жайлары эл көзүнөн далдоо жерде жайгашкан. Шорты всегда верили. Шоорлор дайыма асмандагы Кудайга ишенип келишкен. Көк Тенгри. На небе. Голубой, көк Тенгри. Тумак кийген Геннадий бир карасаң катардагы эле фермерге окшош. Бирок ал ата салтын катуу карманган шоорлордун таанымал өкүлү. Чоң атасы жана атасы сыяктуу ал да үй бүлөсү менен тайгада жашайт. Геннадий да тайгада аңчылык кылат, дарыяларда балык кырмайт. Башкалар сыяктуу эле орто мектепте, андан соң техникумда окуган. Армияда да кызмат өтөгөн. Бирок анын башкы жетишкендиги ата бабасы сүйлөгөн тилди сактап калганым. Ал муну токойдо аюу менен алышкандан да оор милдет деп эсептейт.
аюулардан коргонууга туура келет. Куралды жаңыртып туруу керек, антпесе эскирип кетет. Перевооружаться все стареет же. Сыртта тайга жана 21-кылым. Бирок шорлордун үйүндө электр жарыгы жана борбордук жылуулук жок. Бул жагынан ата-бабалардын салты 100%га сакталып келет. Геннадий очоктун жарыгына гана үмүт кылып жашагандан жана бийликтен электр зындарын тартып берүүнү өтүнө берип тажагандыктан маселени өз алдынча чечкен. Контрольный зарядник. Вот. Мына зарядтагыч аккумуляторду зарядтайт. Мына энергияны электрге айландыруучу жабдык. И вот оттуда здесь 12 вольт вот преобразователь. Чатырдагы күн батареялары аккумуляторду толтуруп турат. Ал иштеп чыккан энергия Геннадийдин үй бүлөсүнө жетет. Тайгада ал өзүнө өзү башчы. Кээде электрик, кээде набайчы. Айтор колунан баары келет. Тоол Шоурияга эбак эле кыш түшкөн. Биздин сапарыбыз согум даярдала турган күнгө туш келиптир. Ал үчүн жакын туугандар жана достор чогулушту. Деревня, вот как перестройка. Кайра куруу доору башталгандан бери эле жаштар кыштактан кете башташты. Кар картаңдар эле калды. Азыркы жаштар Питерге, Москвага кеткиси келишет. Алар цивилизация бар жерлерди көздөшөт. Все хотят более где цивилизованно. Учурда калың кардан улам шорлордун көп айылдары чоң шаарлардан бөлүнүп калган. Клавдия Тортумашеванын туугандары да алыскы Шор тайга кыштагында жашашат. Алар бири-бирин жайкысын гана көрүшөт. Это сделать толкан. Жарим, сперва жарим. Бул менен талкан жасалат. Биринчи данды кууруп алабыз, анан сокуга салып күйшөйбүз. Кабыгынан ажыратабыз. Көрүп жатасызбы? Анан арпаны жаргылчакка салып алып тартабыз. А потом ее мылим. Вот. Потом проверим, и снова крупа остается. И потом крупу снова можно проверить. Делать. Атадан калган үй бир карасаң музей сыяктуу. Шорлордун бир нече мууну колдонгон эмгек шаймандары тизилип турат. Алардын баары колдонууга жарамдуу. Аңчылык маалында колдонулган лыжа, алтыбөл мындай адаттан тыш калап да бар. Чтоб нападочка из кедра сделано, чтоб орех кидать. Кедр жыгачынан жасалган. Жаңактарды чогултуу үчүн колдонулат. Тайгада оор нерсе жок да, ашыкча жүктүн кереги жок. Чтоб все обдувало, чтоб лишний груз не таскаешь. Атасынан мураска калган үйдө Геннадий жубайы Светлана жана эки чоң уулу менен жашайт. Шорлор дайыма табият менен журулушуп жашап, өмүр бою тайгада аңчылык менен алек болуп келишкен. Алар 20-кылымдын башында христиан динин кабыл алышканы менен жашыруун түрдө шамандарга барып, көкө теңирге сыйынууну эч качан токтотушкан эмес. Тюркский язык. Он же везде. Түрк тили бардык жерде бирдей. Америкадагы индеецтер сыяктуу. Чылан деген сөз бизде да жылаан дегенди билдирет. У нас то же самое, змея. Она и по смыслу одинакова. Ата теги сыяктуу Геннадий да өзүн шаман деп эсептейт. Бирок ал жөрөлгөлөрүн өзү каалаган учурда гана жасайт. Совет доорунда буга тыюу салынганы белгилүү. Азыр заман башка. Геннадийдин жөрөлгөлөрүн, ырым-жырымдарын көрүү үчүн керек болсо жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрү да кезекке турушат. Шоуриянын тоолоруна Тибетке барганда эле Москвадан атайын учуп келген атка минелер да бар. Геннадий кандай мартабадагы адам болбосун баардыгына чындыкты айтам дейт. Люди у вас, они же ничем же не лучше, не хуже. Бийликтеги адамдар жакшыраак же жаманыраак эмес. Алар мамлекетке кызмат кылышат. Ал эми ар бир адам мамлекеттин бир бөлүгү, бирок система сени ар кайсы жээкке алып барып коюшу мүмкүн. Мекенчил болчусуң, анан кимдир бирөөгө жакпай калдың, душманга айланып каласың. Балким табият койнундагы жашоонун өзү шаманды элдик философко айландырган чыгар. Геннадий көп окуп, өзүн өнүктүрүп, уулдарын да ушуга үйрөтүп келет. Все на идеи, а сейчас все на то, чтобы заработать деньги. А что заработать? Мурда баардыгы идея үчүн болчу. Азыр акча үчүн, адеп, намыс деген жок. Адам баласы көз жаздымда калып жатат. Бийликтегилер гармония маанилүү экенин унутуп коюп жатышат. Надо же как-то гармония, чтобы страна развивалась, надо же все-таки гармония. Адамдын ою канчалык чабыттабасын турмуштугун кылат. Шорлорго баардык адамдар сыяктуу эле жөнөкөй нерселер. Маселен, отун же жарык керек.
Алдыда аларды узакка созулган кышкы түндөр күтүп турат. Аларды кичи мекенинин келечеги көп ойлондурат. Шоорлордун таламын талаш үчүн Геннадий баштаган бир катар активисттер азайып бараткан калктын укугун коргогон коомдук уюм түзүшкөн. Ооба, электр жарыгынын жоктугу шоорлордун турмуштук маселелеринин бири гана. Алардын көбүн шоор тилинде сүйлөгөндөрдүн, деги эле шоор элинин саны азайып баратканы терең кабатырлантат. Кемерово облусундагы шоорлор байырлаган жерлердин бир бөлүгү көмүр карьерлерине айланып бара жатканы жана аймактагы экологиялык кырдаал да өзүнчө көйгөй. Алдыда Кузбастагы көмүр өндүрүшү шоорлордун айрым кыштактарындагы жашоо тиричиликти кандай өзгөртүп жатканын көрөлү. Кемеровода күн сайын көмүр карьерлеринин аймагы кеңейип баратат. Бул облуста жайгашкан Кузнецк көмүр бассейни же кыскартып айтканда Кузбас дүйнөдөгү эң ири көмүр кендеринин бири. Мындан тышкары Орусияда чыгарылган болот жана чоюндун 13% да Кемерового туура келет. Валерий Немиров Кузнецтик жумушчу аттуу жергиликтүү гезиттин жоопту катчысы. Ал кызылдай акча көптөгөн көмүр олигархтарынын башын айландырып койгонун айтып отурду. Байлыктын артынан түшкөндөр Сибирдеги жергиликтүү элдин турмушуна кедергисин тийгизип жатат дейт Валерий. Природа самая замечательная. Новокузнецктин айланасы жашоого абдан ылайыктуу аймак эле. Жаратылыш кооз болчу. Азыр алар жок. Көмүр кендери шаардын чекесине чейин кеңейди. Валерий буга чейин бир нече жолу өз макалаларында шоорлордун маселесин көтөргөн. Ал бул улут глобализациянын толкунуна туруштук бере албай, жоголуп баратканын айтат. Бирок алардын трагедиясы көмүр кендерине чейин эле башталган. Шоорлордун алыскы айылдарына цивилизация жеткенде табыгы тандалуу жарыяны башталган. Шорцы, как все, наверное, азиаты, они не способны пить. Шоорлор бардык азиаттар сыяктуу эле ичкенди билишпейт. Аларда кандай десем, бир фермент жок. Эгер ичкиликке берилип кетишсе, анда болду. Мама, не горюй. Ачык көмүр кендеринде жумуш күчү өсө токтогон жок. Экология бир гана шоорлордун эмес, Кузбастын бардык жарандардын маселесине айланган. Шоорлорго кошулуп, жергиликтүү орустар да пикеттерди уюштурушуп, губернатордун жолун торогонго аракет кылып келишет. Жергиликтүү бийлик алардын үнүн угуп, жүйөлөрүнө муйгандай болушат. Бирок экскаваторлордун гүрүлдөп иштеген. Көмүр кендеринин таасирин кар чулгаган талааларды каптаган көөнүн изи да күбөлүп турат. Өткөн жылы региондо экология жылы деп жарыяланган. Бирок жергиликтүүлөр андан кулакка жагымдуу ураандар гана калды дешет. А на сегодняшний день вот эти угольные предприятия, они... Бүгүн көмүр ишканаларынын баарынын калдыктары бул сууга кетип жатат. Жакында ал суулар калбай да калат окшойт. Мурас суусу жайында да киргил тартып калды. И скоро этих речушек не будет. Шоорлордун дагы бир өкүлү Валентина Борискина көмүр карьеринин чекесинде жашайт. Ал кен калдыктары айлана чөйрөнү булгап үлгөнүн айтса да, карьерден чыккан көмүрү жок, жашай албайт. Кыштан аман-эсен чыгуу үчүн ага отун керек. Куда деваться? Кантса да пенсионерлерге көмүр бекер берилет. Валентина айым буга да шүгүр дейт. Бывают такие взрывы. Кээде ушундай жардыруулар болот дейсиз, итим чочуп кетет. Үй да термеле түшкөнүн байкаса болот. Дом как плавает. Кенчилер дал ушундай ыкма менен көмүр өндүрүшөт. Андыктан Чувашка айылынын тургундары үчүн жардыруунун добушу көнүмүшкө айланган. Кээде селт эттирген добуш бир күндө бир нече жолу угулат. Бул кыштактын көчөлөрүнүн көбүнүн аталыштары шоор тилинде. Айылда 200 адам жашайт. Нукура шоорлордон саналуу гана адамдар калды. Алардын саны жыл сайын азайып баратат. Я только могу... Мен шоор тилинде итим тузикти тил деп кое алам. Кээде мышыгы менен шоорчо сүйлөшөм. Башка эчки менен сүйлөшө албайм. Эне тилде улуу муундун өкүлдөрү гана сүйлөшөт. Жаштарга ал тилдин кереги деле жок.
шор тилинин жоголуп баратканына карыялар эбак эле моюнсунуп калышкандай. Борискина ата энесинин эски документтерин сары майдай сактап келет. Шорлордон кандайдыр бир из калсын деп, аларды музейге тапшырып берүүнү көздөп жүрөт. Кезинде шорлор кадыр эсе чарбасы менен алектенип, эч кимдин көз каранды болбой жашаганын айтат. Кайсы бир учурда шорлор өз эрки менен көчүп жүргөн болсо, азыр аргасыздыктан жер которууга туура келүүдө. Бул жактан кээде кетип калгым келет. Бирок көмүр жана экология маселесинен улам үйүмдү сата албай жатам. Бирок көчүп кетүү жөнүндө ойлонордон мурда ал каршылык көрсөтүп көрүүнү чечкен. Ал өз районундагы жерлеринин көбү өндүрүшкө берилгенин билгенден кийин башка шорлор менен бирге демилгечи топ түзүп, тарыхый жерлерди сактап калууга аракет кылган. Бирок анда майнап чыга элек. Я так понимаю. Мен түшүнгөндөн алар бул жерде убактылуу эле жүрүшөт окшойт. Алар жаратылыш байлыктарын казып, байып алып, анан кетип калгысы келишет. Мырас суу аттуу бул дарыядагы суу тоңуп калгыча, Галина уйларын дал ушул жерден сугарып турат. Шор тилинен которгондо бул сары суу дегенди билдирет. Кезинде бул өзөндө хариус балыктары көп эле. Азыр жергиликтүүлөр дарыя булганганын, айрым учурда керек болсо уйлар да андан суу ичпей коюшарын айтып, даттанып жатышат. Все занимались рыболовством, охотой. Мурда баары аңчылык, балык улоо менен алектенишкен. Эми андай жок. Балык улоого уруксат беришпейт. Чектен өтүп кетсең айып пул салынат. Какие-то путевки. Галинанын пенсиясы 8000 рубль. Жолдошу кенчи 40 миңге чейин табат. Бул акча үй бүлөнүн кем карчына өпчеп жетет. Жолдошу инсульт болгонуна карабай иштөөгө аргасыз. Но если разрезы вот так вот взрывать. Көмүр карьеринде жардыруулар улана берсе, бара турган жер деле калбайт окшойт. Дубалдар термеле түшөт. Рвут так, что стены трясутся. Аңгыча үйгө коңшусу Юрий кирип калды. Кырводыр. Эзиноктор. Карындаш. Кайдан келдиң, ношты эдиң. Ал жакынкы Мыски шаарында жашаса да, туулуп өскөн кыштагына бат-баттан каттап турат. Ал деле башка шорлор сыяктуу туулган жердин келечеги үчүн тынчсызданып Мы келет. понимаем, что мы стоим против денег. Биз акчага, бийликтин кызыкчылыгына каршы турганыбызды билебиз. Мурдагы губернатор Тулеев бизди чыр жана адепсиз деп атаган. Как Тулеев нас назвал? Бузытеры. Ал шорлордун тунжурап эң калган үйүн көрсөттү. Бул жакта эч ким жашабай калганына көп жыл болду. Карыялардын көзү эбак өткөн. Юрий чачын ак баскан шор аксакалдын сүрөтүн көрсөттү. Чувашка айылынын кадырлуу тургуну көзү тирүү кезинде көмүргендерин кыштакка жакын жолоткон эмес. Ну здесь вот все у нас. Бизде баары көмүргө байланып калды. Кандай болсо да көмүр өндүрүшү иштеши керек. Биз этнос катары жок болуп баратабыз. Мы как этнос вымираем. Орусиянын конституциясына ылайык аз сандагы түпкүлүктүү элдердин укугу баардык тараптан корголууга тийиш. Алардын маданий өзгөчөлүгүн сактоо, тарыхый жашап келген аймактарын коргоо мамлекеттин милдетине кирет. Бирок шорлор көмүр карьерлеринин маселесине келгенде ал эрежелер кагаз жүзүндө гана калып жатканын айтып, күрөштү улан теберебиз дешет. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин Кемероводагы көмүр кендерин иштетүүдө жакынкы шаар жана кыштактардын экологиясын сактоого артыкчылык берилиши керектигин айткан. Шорлор байырлаган бул облустун губернатору Сергей Савельев ири жер аянттарынын көмүр карьерлерине айланып кетишин алдын алуу үчүн алдыңкы жылдары көмүрдү ачык турда эмес, жер алдында казып алууга жана айлана чөйрөнү коргоого көңүл буруларын белгилеген. Анын бир нече ай мурда айткан сөздөрүн уга кетели. Мы намерены Биз көмүр ишканаларынын аймагынан 807ден ашык кишини көчүрүүгө ниеттенип жатабыз. Новокузнецктеги экология маселесин чечүүнү жеке өзүмдүн көзөмөлүм алам. Биринчиден, мындай тапшырманы мага президент өзү берди. Экинчиден, Новокузнецк экология жагынан эң начар 10 шаардын катарына кирет. Биз 2024-жылга карата абага чыккан газ калдыктарынын көлөмүн 20%га азайтууну максат кылабыз.
Сиз Азаттыктын бий жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Эми Орусиядагы дагы бир этностун өкүлдөрүнүн же ханттардын жашоосун көрсөтөлүм. 2010 жылы өткөрүлгөн эл каттоонун жыйынтыгына ылайык Орусиядагы ханттардын саны 30 миңдин тегерегинде гана. Алардын 3төн 2си Ханты-Мансийск округун байырлашат. Негизинен балык уулоо, аңчылык менен алектенип, көбү бугу багат. Бир бөлүгү өздөрүн бутпарас деп эсептешсе, айрымдары христианчылыктын православ багытын карманышат. Азаттыктын кабарчылары Сургут шаарынан 130 чакырым алыстыктагы Рускинская кыштагында жашаган хан тектүү шаман Сергей Кичимов менен баарлашып келишти. Ал да шорлор сыяктуу айлана чөйрөнү сактоого аракет көрүп келет. Алар өмүр бою бул жерлерде жашашкан. Ата-бабалары кандай жашаса, ошондой эле күн кечирип келишкен. Бирок мунайчылар келип, биздин жердин баарын бузуп жатышат. Хант тектүү шаман Сергей Кичимов өзүн Ханты-Мансийск аймагындагы Имлор көлүнүн коргоочусу деп эсептейт. Ал ата-бабалары жүздөгөн жылдан бери байырлаган Батыш Сибирде экологияга зыян келтирген мунайчыларга каршы күрөшүп келет. Мындай аракети үчүн ал 3 жыл мурда соттолуп да кеткен. Имлор көлүнүн жээгинде бургулоо иштерин жүргүзгөн Сургут нефтегаз ишканасынын 2 жумушчусу бизди коркутту деп Кичимовду сотко беришкен. Ошондо анын окуясы дүйнөнүн булуң бурчуна белгилүү болуп, шаманды журналисттер, Greenpeace уюму жана экологтор колдоп чыгышкан. Биз аны менен Рускинская кыштагынын четинде жолуктук. С водой. Мунай чыгарылган аймактарга кирүү үчүн тыкыр текшерүүдөн өтүүгө туура келет. Ал бизди текшерүүдөн өткөрбөй эле токой аркылуу өзүнүн түнөгү жайгашкан тарапка алып жөнөдү. 3 чакырымдай жол басып, мунай скважиналарынын жанынан өтүп, Сергейдин эски Невасына жеттик. Сергей 61 жашта. 20 жыл мурда анын жер тилкелеринин жанында мунай табылгандан бери ал күнүмдүк алек болгон иштерин таштап, мунай компаниялары менен күрөшүүгө өткөн. Ал өз аймагынын экологиясы менен мурдагы жашоо образын сактап калуу үчүн жан үрөп келет. А чей пост? Какой организации? Это Сургут нефтегаз. Бул Сургут нефтегаз. Текшерүү бекеттери көп. Аларды коелу деп чогуу чечим кабыл алганбыз. Антпесе чоочун унаалар, аңчылар, балыкчылар жана теримчилер кирип келишет. Биз Сергей менен 2 күн чогуу жүрдүк. Чу дегенде эле ал мунай төгүлгөн аймактарды, дарыялардын нугу бузулган жерлерди көрсөттү. Андай жерлер көп экен. Тут глубина чуть не метр. Бул жерде тереңдиги 1 метрге чейин жетет. Тигил жерди болсо дээрлик таптап бүтүштү. Карасаңыз, бул жерге куур төшөштү. Суу келбей калды. Бул аймакта майда көлдөрдү чакан суулар байланыштырып турат. Сергейдин айтымында кезинде мындай өзөндөр аркылуу ханттардын улуттук кайыгы менен бир көлдөн экинчисине сүзүп барууга мүмкүн эле. Азыр андай жок. Элестетүү кыйын, бирок жергиликтүү ханттар дал ушул көлдөрдөн эле суу ичип келишкен. Туда пришел и тоже днем пить. Тиги жактан суу ичким келди. Муздак суудан уур таба алайын деп ойлодум. Кичине иштим. Анан эле титрей баштадым. Кимдир бирөө атайлап теримди жулуп жаткандай сезилди. Анан турдум. Карасам, сууда мунай калкып жүрөт. Мен аларга чалып, мени эмне үчүн ууландырып жатасыңар дедим. Мунайчылар келип, сиз бул жерден суу ичпешиңиз керек болчу. Дарыялардан суу ичпегиле деп кетишти. Холодной воды пить. Я говорю, вы чё? Я же ведь смотрю, там нефти. Бул өрөөндө мунай өткөн кылымдын 60-жылдары табылган. 90-жылдары аймактагы жер тилкелери урууларга бөлүнгөн. Азыр аймакта мунай өндүрүүгө лицензияны Орусиянын кен иштетүү боюнча федералдык агенттиги берет. Анын шарттары боюнча жергиликтүү ханттар менен мунайчылар өз ара келишип алышы керек. Сергей бизге эки жакты көрсөткүчү көз байланып калды. Анын конушуна унаа менен жетүү мүмкүн эмес. Сергей Нивасын токой арасына калтырып, андан ары 3,5 чакырымдай жөө бастык. Биз келген үй Сергейдин 4 турак жайынын бири экен. Ал негизинен бугуларына карап, маал-маалы менен бир үйдөн экинчисине көчүп турат. Көп сүйлөбөгөн уял чагыраак келген аялдарды Сергей жубайларым деп тааныштырды.
Кийинчерээк ханттарда көп аялдуулук сейрек кездешсе да жок эмес экенин билдим. Дубалдагы иконалар да бизди таң калтырды. Муну Сергей христиан динине урмат сый катары түшүндүрдү. Ханттар расмий түрдө бул динди 18-кылымда кабыл алышкан. Бирок жан дилинде бутпарас бойдон калышып өздөрүнүн кудайларына сыйынууну уланта беришкен. Вот здесь добывают нефть Ага. Это мой серый. на вашем участке. Да. Ханттарга таандык аймактарда мунай чыгаруу үчүн компаниялар алардын макулдугун алып, кенемде төлөп турушу керек. Бирок Сергей иш жүзүндө жергиликтүүлөр уттуруп жатканын айтат. Закон такой. Мыйзам мындай: эгер алардын баары кол коюп, мен макул болбосом, анда алардын скважиналарды коюуга укугу жок. Алар Путин айтты же Комаров эвак кол койду деп калп айтышат. Өздөрү жазып алып эле көрсөтө беришет. Кол койбосоңор жер тилкеден чийип салабыз дешет. Вообще сукоти вычеркнем. 3 жыл мурда анын окуясы маалымат каражаттарына чыкканда, финляндиялык эколог-активисттер ага GoPro камерасын, Greenpeace уюму квадрокоптер алып беришкен. Ошентсе да Сергей видеону тез арада таратууну үйрөнө элек. Анын YouTube'дагы каналы бош. Тартып келген тасмалардын көбү ноутбугунда сакталуу. А тут земля все сгорел касом. Вот. Биз Шамандын үйүндө анын аялдары менен чогуу бир бөлмөдө түнөп калдык. Жарык киргенде Сергейдин үйү көлдүн жээгинде жайгашканын көрдүк. Алар сууну дал ушул көлдөн алышат. Үйдүн жанында бугулар үчүн чоң кашаа бар. Бугулар күн сайын туз үчүн бул жака келишет, анан токойго оттоп кетишет. Аларды кароо милдети Сергейдин жубайларына жүктөлгөн. Ал экинчи күнү эмнегедир мунайчылардын артынан түшкүсү келген жок. Анын ордуна балык уулап келүүнү чечти. Мунайчылар токойго иттерин алып келгенин айтып отурду. Бул ханттардын каада салтына туура келбейт. Ал тузак менен гана аңчылык кылуу керек дейт. Биз баскан чыйыр жолдун боюнда андай тузактар көп экен. Аны менен каракур сыяктуу канаттуунун түрүн кармайт. Можно оттуда вот тоже зайти. Тиги жагынан кирсе болот. Жыгачка тийгенде үстүнөн басып калат. Булар жеңилирээк болуп калыптыр. Үстүнө оорураак бир нерсе коюп салса болот. Я отхватываю. Ал ханттардын салттуу кайыгы менен балык кармайт. Кайык абдан жеңил жана тез бурулууга мүмкүнчүлүк берет. Өзү жасаган. Ханттар бул өнөрүн муундан муунга өткөрүп келет. Бирок Сергейдин үйрөтчү кишиси жок. Анын балдары жок. Сургутнефтегаз сыяктуу мунай өндүргөн компаниялар аймакта экологияга зыян келгенин четке кагып келишет. Компания жыл сайын айлана чөйрөнү коргоого 20 миллиард рубль бөлүнөрүн, мунай чыккан райондордогу дарыя суулардын тазалыгына мониторинг жүргүзүлүп турарын, жаратылыштагы био көптүрдүүлүккө көңүл бурулаарын билдирген. Ханттектүү Шаман болсо видео тартууну уланта берем дейт. Орус бийлиги ген иштетүүдө түпкүлүктүү элдердин кызыкчылыктары эске алынышы керектигин буга чейин бир нече ирет билдирген. Президент Владимир Путин октябрь айынын соңунда Ханты-Мансийск автономдук округунда улут аралык мамилелер боюнча кеңештин жыйынын өткөрүп, андай этностордун экологиялык жана башка укуктарын коргоого маани берилерин айткан. Ал ошондой эле саны азайып бараткан улуттардын тилин сактоого багытталган федералдык мыйзам долбоорун иштеп чыгуу сунушун да колдогон. Наше общее достояние — это и уникальный. Бул жерде жана Орусиянын көптөгөн башка аймактарында жашаган аз сандагы түпкүлүктүү элдердин кайтылангыс каада салты, маданияты жана үрп-адаттары биздин жалпы байлыгыбыз. Алардын укугун коргоп, өздөрүнө таандык турмуш тиричилигин сактап калуу биздин приоритеттердин бири. Бул Орусиянын улуттук саясат боюнча мамлекеттик стратегиясында бекитилген. Бул документ 6 жыл мурда кабыл алынган. Албетте, оңдоого, өнүгүүгө муктаж. Развитие, корректировки. Орус президенти Владимир Путиндин пикири болду. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, биз бүгүн Орусиядагы саны жыл сайын азайып бараткан эки элдин турмушун көрсөтүп, алардын тилек кыялы менен кошо көйгөйлөрү тууралуу да айтып бердик. Адамзат ар түрдүүлүгү, миң түрдүү маданият, тил, улуттук аң сезимдер аркылуу өсүп өнүгүп келатканын баса белгилей кетели. Программа боюнча пикириңизди azadlik.org сайтыбызга же YouTube'дагы баракчабызга калтыра аласыз. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун.
Аман тұрыңыздар.